Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Гүмүштак айыл аймагына болгон жумушчу сапарында Кыргызстан жана 1-май айылдарын бириктирген чаң баскан таштак жол аркылуу мектепке каттаган окуучуларга транспорт уюштуруп берүүнү тапшырды. Андан соң 1-май айылындагы 600дөн ашуун окуучу билим алып жаткан Токтогул Чолушев атындагы орто мектепке барды. Мында окуучулар ашар жолу менен салынган мектепте билим алышат. Ушул тапта 275 орундуу мектептин курулушу башталган. Облус башчысы Эрмат Жумаев бул мектепте кийинки окуу жылына бүтүрүү керектигин билдирди. Быйылкыга 25 аягына тапшырган. 26 эмес, 25 окуу жылына тапшырсак болот. 25 жылга тапшырышыбыз керек. Ушул эле айылда жергиликтүү бюджеттин эсебинен спорт зал курулууда. Курулушка 36 миллион сом керектелген. Дээрлик курулуш иштери аяктап, сентябрь айынын аяк жагында пайдаланууга берилери айтылды. Качан бүтөбүз? 20-сына. 20 сентябрь. Эрмат Жумаев Гүмүштак айыл аймагындагы бардык социалдык объектилерге барып, алардын маселелерин жеринен укту. Ал эми бул Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто мектебинин жаңы имараты. Бул заманбап шарттары менен курулган мектепте бир гана сапаттуу билим берүүгө, ошондой эле бүтүрүүчү класстын окуучуларынын ОРТга болгон даярдыгына көңүл бөлүү керектигин айтты. Мурун тиги мектепте болчусуңар? Мен окучумун. Канча бала бүтүрүүчүлөр былтыркылар? 41. ОРТнын орточо баллы 129. Эң минимальный канча алды? 97. Парогу өтпөй калды. 5 бала өтпөй калды. Өзү 31 тапшырганбыз да. 41дин 31 тапшырган. Анан 5 өтпөй калды парог. Средний балл 129 болду. Алды 190го чейин болду. Ушу менен иштешке алмай турачы парогдон өтпөй калган балдар менен макулбу? Кийинки быйылкы жылда кандай болбош керек? Быйылкы жылы өкмөт башыңар менен жооп бересиңер, каждыйыңар. Акча бөлүп местный бюджеттен подготовка менен заниматься этишибиз керек, балдарды индивидуально. Именно троечниктер эми алар бар, алар подтягивать этиш керек. Өтпөй калуу деген маселе болбосун, макулбу? Быйылкы жыл ошондой подход менен иш алып барасыз. Ал эми бул Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто мектебинин эски имаратын бала бакчага өткөрүү үчүн капиталдык оңдоого муктаж экендиги айтылды. 3 миллион 600 капремонт кетсе, калганда мебель, ошол эмесин алайлы деп турабыз да. Бул жетпей калганын айтасыңар, макулбу? Кетти. Ал эми бул Боотерек айылындагы номер 41 кесиптик лицейи. Бул имаратта курулганы оңдоп түзөө иштери жасалган эмес. Ушул тапта лицейди капиталдык оңдоодон өткөрүү муктаждыгы турат. Бүгүнкү күндө ушул окуу жайыбызга ремонттук иштери өтө талап кылынган учур. Себеп дегенде ошол курулган жылдардан бери толук капиталдык ремонттон өтүүгө өтө элек да. Муктаж. Кайрылууларды жазып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө өнүктүрүү фондторго райондук, областтык буйруса колдоо таап, ошол ремонттон өтүп калат деген оюбуз бар. Андан соң облус башчысы ошол эле Боотерек айыл аймагындагы Бейшенбек Саттыбеков атындагы орто мектебине барды. Мында окуучулардын шашке тамагы менен таанышуу учурунда балдар үчүн даярдалган тамакта эт азыгы кошулбаганы аныкталды. Эт керек, эртең үчүн. Эрмат Жумаев бул кемчиликти аныктап, тиешелүү адамдарга эскертүү берүүнү тапшырды. Ошондой эле бул мектептин чатырын алмаштырууга муктаж экендиги белгиленди. Ошондой эле айылдагы спорт залга, таш майдалоочу заводко барды. Бул заводдун ишке киришине айрым тетиктер жетишпей жаткандыктан, ишти тездетүү максатында транспорт министрлигине кайрыларын облус жетекчиси билдирди. Ошону өзүңүз киришип чечип берсеңиз, биз бир айдын ичинде жумушка киришмек. Канча сума? 2 миллион 600 миң сомубуз калган биздики. Сиздердики? 47-чи деп. Жетимес беле алдыңарбы 5-ин? Сиз эметип туруп кирип эметкенде бербедиз беле. Ал эми бул Боотерек айылындагы номер 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун көп жылдан бери бүтпөй келе жаткан имараты. Ушул тапта курулуш иштерине байланыштуу соттук иштери жүрүп жатканы айтылды. Бул эмкананы бүткөрүп берүүнү тездетүүнү айыл аксакалдары да суранды. Больница туруусу берсеңер экен. Айтты, уктум муну. Бул маселени уктум уже. Анан башка менин маселем деле жок. Бул мындай. Ден соолукка деп, элге журтка болсун деп атырбыз да. Укпойсоңуз аксакал, бул мындай. Сотто териштирүү болуп атабы, биз только кайрылуу жазалабыз. Соттун ишине биз кийлик иш албайбыз. Сот отдельный орган власти, билесиңер. Туурабы? Алардын ишине сен мындай чечим чыгар, мындай кыл, ишти шаштыр деп да айта албайбыз. Биз просто кайрылуу жазабыз. Ушул маселе ушундай туруп калган экен.
жогору жакка да жазабыз, кичине шаштырып ушул маселени контролго алып берилет. Болду. Биз эле эмес арманыбыз эле ошол. Башканы бала чака айткандыр, элбет айткандыр. Айтты. Андан соң облус башчысы Гүмүштак айыл аймагынын калкы менен жолукту. Анда айылдыктар Талас Тарас суу самыр жолун оңдоо, жаратылыш газын тартуу, бала бакча муктаждыгы, Кыргызстан 1-май айылдарындагы жолду оңдоо маселесин көтөрүштү. Биздин айылга көчтүн карегинде бала бакча керек. Айыл аймакта азыр аксакал Саргулак айтып кетти, прожекторлор бүлбүлдейт деп. Ушуну областтык ПЭСтен суранып кетет элек. Ушу өздөрүнүн эле балансына бир машина алса, айыл боюнча график кылып туруп, ошолорду которуп койгонго жеңилдик кылып туруп, командировкага жөнөтүп турса. Күндүн экинчи жарымында облус башчысы Эрмат Жумаев Бакай ата айыл аймагына барды. Аймактын социалдык мекеме ишканалары менен таанышууда Баратбек Жунусов атындагы орто мектебинин жана Ленин атындагы орто мектебинин имараттары капиталдык оңдоого муктаж экендиги айтылды. Капитальный ремонт керек экен. Эң негизгиси бүттүгүн капиталдык ремонтко өтсө экен дегенбиз. Анын ушул ичиндеги бүт освещениясы, отоплениясы, бүт жылытуу системаларын бүт жаңыртылса дегенбиз. Ошондой эле Бакай ата айыл аймагындагы Бердике уулу Нарикбай атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушу менен таанышты. Аметти бүтүп койдук уже. 28 күн 1 ай болду бүткөнүзгө. Өзүнүн немеси боюнча 28 күн 1 айда ичине засып калыш керек. Качан баштайсыңар калганын? Калатканы бир 3 күндө баштайбыз. Баштайсыңар. Ооба. То есть силерде задержка эч кандай маселе жок. Кийинки сапар Бакай ата районунун жалпы дарыгердик практика борборунда болду. Бул медициналык жайда канализация жана имараттык капиталдык оңдоо муктаждыгы бар. Жок, таза сууңуз чыгып атса, анда силер чыккан жагын септигин жакшыраак кубовый кылып жакшыраак кылып жасап бергиле. Ремонтун биз аракет кылып беребиз. Андан сырткары аталган борборго жаңы имарат куруу маселеси чечилбей келгенин белгилешти. 2 кабат болот деп атат. Ичинде бардык шарттары менен. Кудай буйрса. Долбоорун бир 2 айда даярдап берем деп атат азыр ошо. Жанагыдын мунун долбоорлорун шаштырып жүгүргүлө. Финансированиясына биз аракет кылалы. Макулбу? Ошондой эле облус башчысы Бакай ата районундагы карылардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын реабилитациялык борборунан кабар алды. Андан соң Бакай ата айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйында жергиликтүү тургундар таза суу, суу катуу жана башка маселелерин көтөрүштү. Орчундуу маселелердин бири таза суу маселеси. Эле менен таанышып, кабар алып, эмне көйгөйлөр болуп атат. Көбүнесе эле социалдык көйгөйлөр. Мектеп жетишпейт, бала бакча жетишпейт, же капиталдык ремонт керек, таза суу жок, ирригациялык суулар жетишпейт деген ушундай маселелер көп кездешип атат. Бирок Айтматов району менен Манас районуна караганда кыйла азыраак. Анан эми бул маселелерди биз жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү өз деңгээлинде чечет, турчусун өзү чечет. Район, андан кийин областной фонд менен, анан жалыбыз жетпегенди республиканский фондко, республиканский бюджетке жетекчиликке кайрылып чечебиз. Ушундай эле жолугушуулар эми Бакай ата районунун Акназаров жана Биримдик айыл аймактарында, ошондой эле Талас районунда өткөрүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зена Ахматова, Бакай ата району.